bir учурда жок болчу. Асман жок эле, күн жок эле, ай жок эле, тоо, суу, океан, жылдыздар, түн, күн, эчтеке жок эле. Бейиш жок эле, дозок жок эле. Жараткан Алла Таала Халику кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу. Андан башка жаратуучу жок. Эч ким жараткан эмес Алладан башка. Бадиус самавати вал ард. Алла Таала үлгүсүз жаратуучу. Асманды асмансыз, айды айсыз, күндү күнсүз, жерди жерсиз, бир нерседен үлгү алып, ошону карап, анан жарата турган эмес. Үлгүсүз жаратуучу зат Алла Таала. Аллахнын сыфаты бар, ал-мухи, жашоо берүүчү, ал-мумит, өлүм берүүчү. Жашоо менен өлүмдү Алла өзү чечет. Кимге канча жашоо берет? Кайсыл жерде өлүм берет? Бунун чечими Алланын алдында. Алла өлүм менен жашоону сыноо үчүн жараткан. Жараткан Алла Таала эмнеден сынайт? Кимиңер эң жакшы амал кыласыңар? Эң чырайлуу сөздү, эң чырайлуу, кооз, кереметтүү иштерди ким кылат? Алла Таала адам баласын жаратты, амалдардын стамогу. Адам баласы амалдардын стамогу. Сизден бизден 24 саат амал чыгып турат. Тилиңизден, көзүңүздөн, оюңуздан, кулагыңыздан, кол, пут, жүрөк, пикир, кыскасы айтканда денеңиз, ушу турушуңуз, түлпөтүңүз, ушудан амал чыгып турат. Ушу эң жакшы амал чыксын деп пайгамбарыбызды үлгү кылып жиберди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү кылды. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силер үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда жашоону өткөргөнүн эң чырайлуу үлгүсү. Пайгамбарыбыз бардык жактан үлгү. Бизге буйрук берди Алла, пайгамбарды карап жашагыла, түздөнүп жашагыла, угуп жашагыла, окшошуп жашагыла, пайгамбардын кылганын кылып жашагыла, бергенин алгыла, тыйганынан тыйылгыла. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Алланын алдында эң сүйкүмдүү пенде, эң билимдүү инсан, эң данышман инсан. Пайгамбарыбызга Алла Таалам Куран берди. Kur'an жашоонун жолдомосу. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kaalosу. Barыбыз өзүбүздүн амалыбызды Kur'anга салайды. Пайгамбарыбыздын амалына салайды. Алымдар айтышат, эртеге менен дагы Алла Таала сурайт, сизден дагы сурайт. Ар бирибизден Алла Тааланын сурагы бар. Ошол сурактан ким ийгиликтүү өтөт? Ким жооп бере алат, ким жооп бере албайт? Алымдар мындай деп айтат. Ар бир инсанды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосуна салып көрөт деген. Пайгамбарыбыздын ишенимине сиздин ишенимиңизди салып көрөт. Пайгамбарыбыздын ибадатына сиздин ибадатыңызды салып көрөт. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө сиздин кулк мүнөзүңүздү салып көрөт. Мындайча айтканда стандарт. Канчалык сиз дал келесиз? Канчалык сиздин күнүңүз пайгамбарыбыздын күнүнө окшош? Түнүңүз пайгамбарыбыздын түнүнө окшош? Мүнөзүңүз пайгамбарыбыздын мүнөзүнө окшош? Ишенимиңиз пайгамбардын ишенимине окшош? Намазыңыз пайгамбарыбыздын намазына, орозоңуз пайгамбарыбыздын орозосуна, кыскасы айтканда жамандык, жакшылык бардык амалдарыңыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын элегине салынат тургандар. Ошон үчүн Алла Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсанга толук инсан, таптаза инсан, үлгүлүү инсан, берекелүү инсан. Мына бардык жагынан Мухаммад Расулуллах. Агай мусулман бир туугандар, бардык пайгамбарлардын ишеними үч нерседе. Унутпайлы. Биринчиси таухид, экинчи рисала, үчүнчүсү кыямат. Биз мусулман баласыбыз.
Biz Müslüman balasıyız. Müslüman dep kim? Allah'ın жалғыздығına, Allah'a şirk keltirmеген. Allah Taala turalı gümen süremegen, şirk keltirmegen. Bardıq жаратуу Allah'nыкы. Allah'a taandık. Жаратқан Allah Taala gana ibadatка layıktуу zat. Allah zatında dağı жалғыз, sıfatında dağı жалғыз. Bardıq kajetimiz Allah'a bütürüp durgan. Dünyanın kajeti olsun, ahiretin kajeti olsun. Bütürücü zat Allah. Şifa verici özü, ırıskı verici özü, koldoçu, korgoçu özü, ömür verici özü, beyişke girgizici özü, esip alıcı özü, gayrat tiriltücü özü. Жаратқан Allah Subhanahu ve Teala. Жалғыз. Kudreti çeksiz. Bardıq nerseni bilip turat. Azır, neni oylap atasız? Bardığını bilip turat. Oyunuz, niyetiniz qanday? Bardığını bilip turat. Ertenki gününüzü bilip turat. Bir cumadan kim ne olağız? Bir aydan kim ne olağız? Bir yıldan kim ne olağız? Kim var, kim yok? Bardığını bilip turat. Kimdin kabırı qanday olat? Kimdin ahireti qanday olat? Bardıq Allah'ın iliminde. Ötkön çak, uçur keler çak, Allah'ın aldığında bir çak. Birinci tevhid, bardıq paygambarlar Allah'ın жалғыздығын ornatuş için La ilahe illallah, Allah'dan başka ibadetke layıktır zat yok. Oşo gana layıktı dep şunu ornatuş için gelgen. İkincisi risalet. Risalet degeni Allah Taala hükümdörді berip turat paygambarlar arkılуу. Oşol Allah Taala bizdi sizdi oyun üçün jaratkan jok. Gülkü üçün, tamaşa üçün jaratkan jok. Maksatsız, bekar jaratkan jok. Her birimizde Allah Subhanahu ve Teala joktan, atanın belinden bir tamçı sudan ulu maksat üçün jarattı. Ulu maksat üçün jarattı Allah Subhanahu ve Teala. Özün tanıştırış üçün. Allah'a başlayıp, Allah'a jakındap. En birinci oşon üçün İmam Gazali rahmetullahi aleyh aytat. İki ulu belek verdi. Birincisi iman, ikincisi ilim. İman verdi, Allah'ın var ekenine, жалғыздығына işemdiniz mi? Emi Allah'a başlayınız. Kantip başlayesiz. Buğa ilim gerek. Allah'a kantip başlayesiz. Allah Taala'nın buyurganın atkarıp, tıygandan tıyınıp, Allah'ın jakşı görgönün jakşı görüp, jaman görgönün jaman görüp. Buğa ilim gerek. İki nersen Allah ulu nemat kılıp verdi bizge tuğanda. Demek birincisinde aytatkan tevhid, ikincisi risalet. Allah Taala akır zaman paygambarı, akırkı paygambar Muhammed Aleyhisselam'a hükümdördü berip jiberdi. Aytты bizge eskerti verdi. Afa hasibtum annama halaknakum abasa ve annakum ileyna la turcaun. Emne dep sizler kümen kılasыңар, ey adamlar. Biz sizlerdi bekar, maksatsız, oyunga jarattık mı? Emne istep kümen kılasыңар? Bizdin aldığımızga sizler kaytıp gelbeysiңер mi? Allah Taala bekar jaratudan taza zat. Maksatsız jaratudan taza zat, aruu zat, biyik zat. Barыбызды maksatка jaratkan tuğan. Oşo Allah Subhanahu wa Taala bekar jaratpaptır. Anan nege dese, mına men sizlerge hükümdörді berem. Men sizlerge hükümdörді berem, hüküm, buyruktardı berem. Kılganga jana kılbaganga. Araka jakında wagıla, zınaga jakında wagıla, uğurluk kılbagıla, жалган söylebegile, şirk keltiribegile. Bardıq Allah Taala'nın buyrukları. Namaz okugula, orozo karmagıla, kayrımdılık kılıla, gözünü saktagıla, uyattı cerlerinde saktagıla, uadangardı saktagıla, gelişimlerin üstünden çıkkıla, bir-birine jakşılıkta jardan bergile, hükümdör, bardıq hükümdör. Jaratkan Allah'ın hükümü gün sayın bizge жүздөнүп турат. Oşonu atkarış üçün, oşon üçün jaşoo berip atat. Oşon üçün akıl berip atat. Oşon üçün Allah Taala sizge bizge jönдөмдүүлүк berip atat. Densoluk bolsun, baylık bolsun, mansap bolsun, Allah Subhanahu wa Taala bizge nemat katar berip atkanı Allah'a baş iş üçün berip atat tuğan. Üçüncüsü kıyamet. Müslüman kim? Ölgönden keyin tirilgenge işengen adam uşu Müslüman. Uşul Müslüman. Ölgönden keyin tirilgenge işenbesi al Müslüman emes. Tuğanlar, Kur'an-ı Kerim bizim imanımız ölgönden keyin tirilü ak. Allah aytat, paygambarımız aytat, ölgönden keyin sözsüz tirilesin. Bir nerseni bilip koygula. Kanday jaşasaңар oşonday ölösüңөр, kanday ölsöңөр oşonday tirilesiңер deydi. Sizler egerde takvalıkta,
ibadatta, жақсы söz, жақсы ishte жашооңор өтүп атса, ошондой абалда өлүм келет. Кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер. Кудай сактасын, күнөө кылып атып, зулумдук кылып атып, намазды таштап, Алланы наразы кылып, пайгамбарыбызды наразы кылып, жашоосу өткөрө турган болсо, ошондой абалда өлүм келет. Эртеге кыямат күнү жүзү каралар менен чогуу турат. Бактысыз дозокко отун болуп даярдангандар менен чогуу турат. Ошон үчүн мына 3 столб, 3 түркүктү таухид, рисалат, кыямат ишенимдердин эң негизгиси ушул турганда. Жараткан Аллахым кабыл кылсын. Рамазан айы дуанын айы. Дуанын айы. Алла субханаху ва таала бизге дуа кылганга буйрган. Алланын буйругу бул дагы. Буйруктардын бири орозо кармагыла, намаз окугула, зекет бергиле, ажылык кылгыла, ата-энени сыйлагыла, адилеттүү болгула деген буйруктардын бир буйругу удуни астажиб лакум. Дуа кылгыла силер, менен сурагыла дейт. Менен, башкадан эмес. Бардык жакшылыктын казынасы, бардык жакшылык Алланын колунда. Биядикал хайр. Алланын каалоосу эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Каяка жүгүрөсүң, каяка барасың? Муктаждардын аркасынан издеп. Фафирру илаллах. Аллага карай жүгүргүлө. Аллага карай жүгүргүлө. Алланын алдында көздөрдүн казынасы, кулактардын казынасы Алланын алдында, жүрөктөрдүн казынасы Алланын алдында. Бактылуулук, ырыскынын, амандыктын казыналары Алланын алдында. Ва ин мин шайин илля индана хазаинуху ва ма нуназзилуху илля биқадарин ма'лум. Ар бир нерседе кардын казынасы, жамгырдын казынасы жараткан Алланын алдында, сууктун, ысыктын казынасы, алтындын, күмүштүн казынасы, бардык ырыскка, будай дейсизби, арпа дейсизби, казыналары Алланын алдында. Жараткан Алладан байланышкыла, Алладан сурагыла. Дүйнөнүн жакшылыгын да берет, кабырдын жакшылыгын берет, ахиреттин жакшылыгын берет. Алланын казынасы кең. Биз белгилүү өлчөмдө гана түшүрөбүз жерге дейт. Көп түшүрбөйт Алла Таала белгилүү өлчөмдө. Быйыл канча будай керек, ошончо жараша. Канча алма, канча картошка, канча нерсе ошого жараша. Эмне үчүн? Адамдар кутуруп кетпесин. Адам көтөрө албай калат экен. Кутуруп кетет турганда. Ошон үчүн чек берди. Ислам дини кутурбаш үчүн чек. Ислам дини чыныгы адам болуп жаралдың, адамдай болуп дүн жашоон өткөргөндүн жолу. Шайтандап кетпе, айвандап кетпе. Жашоонун 3 жолу бар. Шайтандай жашоо, айвандай жашоо, инсандай жашоо. Ислам дини инсандай жашоону үйрөтө турган дин. Ушуга баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз бирибизге жакшылык каалап, бирибизди тартышыбыз керек. Күчүбүз ушуга кетсин, жөндөмдүрүбүз ушуга кетсин. Ибадатка кетсин, илимге кетсин, даватка кетсин. Биз бири-бирибизди жакшылыкка чакырмайынча, бири-бирибизди жамандыктан кайтармайынча, туган Алланын жардамы биз менен бирге болбойт. Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам башка пайгамбар келбейт. Ошо айткандай, Рамазан айы дуанын айы. Дуада биринчи шарт ушул туган. Алла субханаху ва тааладан шектенбей, экиленбей, бекем ишеним менен Аллахым кабыл кылат, өзү буйрук берген деп дуа кылайлы. Өзүбүзгө дуа кылайлы, ата-энебизге бардыгына дуа кылайлы. Сурай турган нерсебиз. Эмне оюңузда, эмне илимиңизде, кыялыңызда, жүрөгүңүздө эмне болсо, бардыгын Алла Тааладан сурайлы. Бардык күчтүн ээси, жакшылыктын ээси, бардык ааламдын ээси, кожоюну жараткан Алла Таалага мактоо болсун. Алла Таалам кабыл кылсын. Бүгүн Кудай кааласа мынакей таравихтен иншалла акыркы паралары 5-6 пара калган. Ошон үчүн иншалла буюн жакшы угуп, анан кийин иншалла дуа кылып, дуадан кийин буюрса бир аз чайпай дашып дегенде иншалла Кудай кааласа. Алла Таалам кабыл кылсын, саптарды тегиздей берели. Саптарды ала берели. Баарыбыз ниет кылайлы, Кудай кааласа иншалла. Ибадатты, илимди, даватты саптарды